Assalamu alaikum достор. Барыңыздарға Чикаго шаарынан чоң салам. Biz Чикагода 6 күн болдук. Бүгүн акыркы күн. Акыркы күнү атайын ушул жерге келдик. Бул Ахара деген аэропортко жакын жайланышкан жер экен. Азыр мен сиздерге бир имаратты көрсөтөм. Бул имаратта IT мектеби бар экен. Көптөн бери угуп жүрөбүз, абдан жакшы окутат деп, мен азыр сиздерге адресин көрсөтөйүн. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде 2860 River Road деп сайынын жазып коюптур. Мына бул имарат. 2860 River Road. Бул имараттын ичинде көптөгөн фирмалар бар окшойт. Бирок IT школасы дагы ушул жерде жайгашыптыр. Мен сиздерге ушул видеонун астына IT школанын атын, телефонун, адресин жазып коём. Мекендештер Чикаго шаарына келип калганда IT-ни окуйм десеңиздер, ушул имаратка келсеңиздер болот экен, достор. Азыр ичине бир сыйра кирип көрөлү. Бүгүн суббота болгондуктан өзүңүздөр көргөндөй аз эле машина турат. Кана ичине кирип көрөбүз азыр, достор. Кирип баратканда дорожканын үстүнө дагы 2860 деп жазып коюптур. Мен азыр кайсыл жерде экенин билбейм. Жубайым кирип кеткен, жарым саат болду. Азыр ошол IT мектебине кирип сүйлөшүп жатат. Сүйлөшүп чыкса дагы кандай маалымат болот экенин билгенге. Бул мектептен баягы мектепке күн сайын келип окуган студенттер да бар экен. Онлайн барбы, жокпу, азыр териштирип жатабыз. Эгер онлайн болсо, ар кайсы штаттан бул мектепте эметип алып, катталып алып, 6 ай окуйт экенсиздер, достор. Баасын азырынча $5000 деп атат. А может $5000 6 айдын ичинде төлөп, андан кийин иштегенден кийин дагы определенный акчасын төлөп беришиңер мүмкүн. Так маалымат дагы болот, достор. Бул жактан дагы бир самолет учуп бартат. 5 мүнөт сайын учуп турат экен, достор. Достор, мына Үмүт дагы IT мектебинин ичине кирип чыкты. 1 саатча ичинде болду. Көп маалыматтардын баарын алып чыкты. Азыр сиздерге маалымат берип коелу. Бул IT школанын аты кандай экен? Tech Global Group экен. Tech Global Group. Бунун окуусу кандай экен? Кандай окуш керек экен бул жактачы? Онлайн, офлайн окуса болот экен. Сааттар 3 сааттан экен. Биринчи понедельник, вторник, среда 3 сааттан, анан четверг күнү 1 саат экен. Алар деген ар кайсы компаниялардан кишилер келет экен, практика жүзүндө айтып берет экен да. Кандай проекттерди иштетебиз дегендей деп айтты. Пятница күнү иштешпей, окушпайт экен. Суббота күнү, воскресенье күнү 10-дон 4-кө чейин экен. Жок, негизи деген бул жакта деген 7 ай окуучу окуу экен да, чынбы? 7 ай экен. Канчадан төлөш керек экен? Айдык бесплатный эмет экен, окутат экен, бесплатный жана испытательный срок сыяктуу болот экен да, окулат экен. Биринчи бир ай окуткандан кийин экзамен өтөт экен, ошо экзаменди өтсө, кийин улан төрөт экен. Өтпөй калса, оказывается, уже улантпайт экен да, уже ала албайт экен да, ошо. Негизи, достор, мындай экен да, бул школ деген биринчи келгенде регистрация болот. Регистрациядан өткөндөн кийин 1 ай бекер окулат экен. Эгер 1 айдын ичинде жакшы результат көрсөтсөңүздөр, дальше улантса болот экен. Анан окуу деген 7 ай болот экен. Ар бир ай сайын $1000 төлөйт экен, общий 7000 менен бүтөт экен. Мунун жакшы жери 1 ай окуп бүткөндөн кийин анан $1000 төлөнөт экен. Экинчи айды окуп бүткөндөн кийин анан $1000 төлөнөт экен, достор. Анан Кудай буйрса 29 августта набор болот экен. Жаңы группага набор болот экен. Анан Үмүт дагы мыяктан жана онлайн, анан офлайн деп атпайсызбы? Онлайн деген бул үйдөн отуруп алып эле ар кайсы штаттан окуй берсе болот. Например, биз Агая штатында жашайбыз. Үмүт 29 августта регистрация кылып, анан ошондон баштап окуй баштаса 1 ай бесплатно окуйт. Андан кийин жакшы окуп кетсе, анан ай сайын $1000 төлөп, анан
окушун улантат. Офлайн болсо Чикагода жашаш керек, күн сайын бул жакка сабакка келиш керек. Анан ошондой экен достор. Ичинде дагы кандай Үмүткө дагы номерин беришиптир. Акын деген жигит экен. Акын жакынбы? Акын деген жигит экен. Биякта көбүнчөсү түрктөр сабак берет экен, анан кыргыздар бар экен. Бир кыз бар экен, Улан деген бала деп айтты го. Develops деп экен. Улан деген бала окутат экен, Биякта Акын деген жигиттин телефонун калтырып коеюн. Ошол номерге чалып, кайтсаңыздар болот. 312 866 34 53. Сиздерге дагы бир сөздөр көрсөтүп коеюн. Ушуну өзү жазып бериптир. Анан бул IT школунда кайсы специалисттер менен окутат? Эме QR тестировщик депти да. Java деген язык экен. Java языкты окутат экен, ошону айтты. Анан Develops бар экен. Бирок Develops'те окуурун бэкграунд болуш керек деген мындай айтты да, биринчи. IT-де билими болсо жакшы экен да, Develops окуп кеткенчи. Бирок кээ бирде айтты, студенттер акасы биринчи QR-ды бүткөндөн кийин алардын дагы окуп Develops'ка кызыгып окуу издеп улантса болот экен да, ошондой эмес бар экен. Бул абдан жакшы IT мектеп экен. Биз бул мектепте абдан жакшынакай тааныштарыбыздан алганбыз. Алар да бул жакта окуп атыптыр. Ошо акыркы жума окуп атабыз деп аткан. Бул жакта дагы бир 50ге чыгып калган бир эже окуп атат экен. Кыргызда эже бар экен, 50ге чыгып калыптыр, ошо окууну өтүп атыптыр. Кыргыз эже экен, эң улуусу экен. Кыргыз эмес го, айткан жок улуусун. 50ге жаш. 50ге жашта улуусу деди. Достор, ошондой анда. Аты кандайбы школанын? Tech Global Group. Tech Global Group IT мектебине келип окуңуздар. Мына сиздерге атайын келип, убактыбызды бөлүп маалымат бердик. Жана деген адрестердин баарын көрсөттүк. Имараттын ичине көрсөттүк. Үмүт да ичине кирип чыкты, жакшы кабыл алышты, бир саатча сүйлөштүк. Кудай көрсө 29 августта набор болот. Ошого катталыңыздар. 7 айда Кудай көрсө 7000 менен окууну бүтүп каласыздар дагы. Анан IT специалист болуп иштейсиздер. Эгер булар деген кийин жумушка чыгып калганда эме кылат бекен? Жардам берет бекен? Ооба, азыр окуганда да жардам беребиз, жакшы поддержка деп айтты да, аябай жакшы. Менторлор дагы алмаштырат экен. 5 күндө ар кайсы менторлор берет дейт да. Ушул окууну бүткөндөн кийин жумушка орношконго жардам бере алышат, 100% почти гарантия бүткөн эмелер, окуучулар акасы алып кетет, жумушту таап алышат экен. 100% гарантия бар дейт. Ошон үчүн ошо качествого көп басым кылышат экен да. Жакшы окуганчы, жакшы окуса, окуп кетсе жакшы экен да. Окубаса алар менен даже контракт бүзүп коет экен, анан уже акчасын берип, уже улантпай калат экен. Жакшы маалымат болду деп ойлойбуз. Үмүткө дагы абдан чоң рахмат. Сиздерге дагы өзүнүн англис тилин үйрөтүү баягы Telegram каналынан дагы бекер сабак өтүп жүрөт. Өзү англис тили мугалими. Анда эмне кылабыз? 6 күн болдук Чикагода, үйдү көздөй жылалы. Америкага келип аткан мекендештерге ийгилик каалайбыз. Анан оор жумуштарда, физический жумуштарда иштебей, англистерди көтөрүп, ушундай IT мектебине барып, окуп, жакшынакай маян алып, турмушуңуздарды оңдоп кеткенге биздин үй бүлөнүн атынан чоң ийгиликтерди каалайбыз, достор.